сериалынын 3-сезону барбы? Тартылганбы? Ушул суроолорго алдыдагы убакытта кенен маалымат ала аласыз. Албетте видеону баштар алдында сиздерге айтайын деген достор. Менин каналымды көрүп жаткан, мындайча айтканда, видеолорумду көргөн адамдардын 94,9 бөлүгү подписка таштабай көрүшөт экен. Албетте бул статистиканы көрүп мен бир аз капа болдум. Достор, сиздер үчүн видео жасаймын. Мен сизден сураганым болгону ошол DMKH каналыбызга катталып коюңуз. Болгону подписаться деген кнопканы басып, колокольчикти дагы басып коюу сиз үчүн 1 секундда болот. А мен үчүн чоң кубанч алып келет. Алдын ала подписка таштаганыңыз үчүн рахмат. Сиздер бул каналдан кызыктуу маалыматтарды, кеңештерди жана ар кандай кызыктуу видеолорду көрө аласыздар. Албетте подписка таштап биринчилерде болуп көрөсүздөр. Ал эми видеону аягына чейин көрүңүз. Эми болсо маалыматтарга өтөлү. Биз кызыгып көрүп жаткан сериал Жаш өсүртүмдөрү 72-сериядан, мындайча айтканда, 2-сезондон аяктап калганы көпчүлүккө жаккан жок жана өкүнүчтүү болду. Түшүнүксүз болуп бүтүп калды дегендер дагы көп болду. Ошондо Жанер, Өмер, Эткин, Сейфи жана чалар өтпөй калдыбы? Эми бул кино түшүнүксүз болуп аяктады. Достор, 3-сезон болобу деген суроого сиздерге жооп бергим келет. Жообу сиздерди бир аз капа кылышы мүмкүн, бирок 3-сезону тартылбай калган экен. Бирок актриса Дурунун ролун ойногон Дуйгу Кесер маек бергенине караганда, режиссерлор 3-сезонун тартабыз деп жазышкан жана 3-сезондо сценарийи бар экен эле. Бирок 2-сезон аяктагандан соң кинону тартып жаткан режиссер, продюсерлер актер, актрисаларга мындай чакан каникул кылып, каникулдан келген соң уландысын, мындайча айтканда, 3-сезонун тартышмак экен. Бирок ошондон кийин кандайдыр бир кыйынчылыктарга карап 3-сезон тартылбай калыптыр. Режиссерлор аларга байланышкан эмес, ошентип 3-сезон тартылбай калды. Бирок Дуйгу айым айтат: "Мен толук айта албайм, чыгып калышы мүмкүн, чыкпай калышы мүмкүн" деп. Достор, бул маалыматтардын баарын мен кайдан алдым деп ойлойсуздар? Кызыгып турасыздарбы? Анда Instagramга кирип, Рыспек Ысманов деп жазсаңыздар, бул кыргыз жигити түркчө билет экен. Ал Instagramдан прямой эфир кылып, дал ошол киного катышкан актриса башкы ролдогу Дурунун ролун ойногон Дуйгу Кесер, Хакандын ролун ойногон Эмре Бүйүкбинар, Пелиндин ролун ойногон Ширин Озтюрк жана ошондой эле Эпиктин ролун ойногон Гүлчен Черен Жагатай менен прямой эфир кылып, ал жактан алар менен өзара баарлашып, кайра бизге кыргызча которуп түшүндүрүп, маалыматтарды, фактыларды алып берет. Кирип катталып коюңуз, дагы да башка актерлор менен жакында прямой эфирлерди биринчилерден болуп көрөсүз. Достор, видеонун аягында дагы айтарым чоң рахмат видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө. Анан да бизге подписка таштап, дагы да кызыктуу видеолорго көбө болосуздар. Сиздер менен DMKH каналы болду. Чоң рахмат. Let's get the party.